Сизден мурда Ахметов министр болгон. Ал өзүнүн интервьюсунда айтып атат, биз ушул жогорку кеңеш менен депутаттарым иштеше албай калдым. Бир балким түшүнбөстүк болуп калды деп интервью берип атат. Ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? Жогорку кеңештин депутаттары менен, фракция менен, жалпы жогорку кеңеш менен иштөө мындай багытыңыз барбы сизде? Шешенин көрсөтүүңүздө колдоп берсеңиздер, депутаттар менен жогорку кеңеш менен иштөөгө даярмын. Мындай сөздү кандай десем, туура эмес деп ойлойм. Анткени бул мамлекеттик жумушта баарыбыз биргеликте чогуу иш алып барышыбыз керек деп ойлойм. Эми кантип иштейсиз? Кабинетке келесизби? Комитетке келесизби? Эми биз сизге ишенебиз, көрөбүз. Экинчи суроо, мына бизде жаңы конституция референдум аркылуу кабыл алынды. Ошонун негизинде бир топ мыйзамдар өзгөрүлүш керек. Бирок ушул боюнча эч кандай жумуш алып барылган жок. Туурабы? Сот система боюнча, өкмөт жөнүндө мыйзам боюнча жана бир топ маселелер бар да. Ушул боюнча сиз канча вакытта ушул мыйзамдарды алып келесиз? Урматтуу Бактыгер Ергешевич, туура айтып атасыз. Бүгүнкү күнгө чейин көп мыйзам долбоорлор иштелип чыгып, бирок кабыл алына элек конституцияга ылайык келтирүү боюнча мыйзамдар иштелип чыккан. Бирок бир нечеси кайра чакыртып алынган. Анткени они требуют доработки. Убакыт берсеңиздер, бул жумушту биринчи кыла турган жумушубуз ушул болуш керек. Мыйзамдарды конституцияга ылайык келтирүү жумушу. Мен айткым келет, ушул боюнча эң биринчи заматта ишти алып барыңыз. Мыйзамдарды дал келтириңиз. Мыйзамсыз иш алып барып аткан өтө көп мындай көрүнүштөр болуп атат да. Сиз министр юстиция болуп калсаңыз, сиз мындай айткандай эң негизги юрист мамлекетте, мындай башкы юрист болосуз да. Эгерде өз учурунда көңүл бурбасаңыз, эгерде самотекко коюп койсоңуз, анда бизде укуктук мамлекет болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен айткым келет, ушул жагынан көңүл буруңуз. Көңүл буруңуз. Кайсы жерде мыйзам бузуу болуп атабы, же кайсы жерде мыйзам дал келбей атканы ошого тез арада чара көрүп, тез арада мыйзамдарды өзгөрткөнгө аракет жасагыла. Рахмат. Сөзсүз түрдө Бактыгер Ергешевич, сиз айткандарды эске алабыз. Ишти алып барабыз.